дебесеңиздер, жалгыз Алла башкара албайт да. Сиз эле мына 4 балаң бар. Төртөөнө секунд сайын телефон чалып отурбайсың. Ал секундта адашат да. Бир-эки кадамдан адашса маршрутка сүзүп өтүп кетпейби. Ааламдын астында, чоң энергиянын астында мына улар жоопкер. Ошондуктан мына Каникей энеден, Манас атадан, Чыйыр ата энеден жана башка арбайлардан, актан, ааламдан багыт берип атат. Азыркы күндө да мына улуулукка үндөп атат. Мына азыр ушул жерден мен азыр арбайдын ордун аткарып атам. Мына ата жолунда Шумкар дейбиз, Аккуу дейбиз ошонун ролун. Ал бир 30 секунд, 1 мүнөт багыт берсе, мен түбөлүк багыт берип атам. Мен өзүмдү жоопкер сезип атам. Көрсө биздин тело эмнеден жаралган? Жандан. Эненин курсагында жандан. Жан болгондо жүрөк пайда болду, турпат пайда болду, анан өстүбү, чоңойду. Жан болгон үчүн бала өстү, өспүрүмдөн бою сарып 1,80 болду, 2 метр болду. Жан болгон үчүн мен жашап атам, телом кыймылдап атат. Ошо сыяктуу жанга таң карыз. Жан болгон үчүн тан жашап атат. Жан болгон үчүн тан жаралган, тело. Ошон үчүн тандын ээси сен эмес, аалам. Эгер сен болсоң анда оңдоп койбойсуң, оорубай. Касиетиң болбосо, Теңир сени тентиретет дейт могу телоңду. Касиетиң болбосо, ата тегиңдин арбагы сени кеселдетет. Мына карасаңыз, касиет деген бул ошо ааламдык сыпат болбосо, ааламдык энергия болбосо, сени тентиретет. Ата тегиңдин арбагы сени кеселдетет. Касиетиң болбосо, сакай албай саргаясың, мактана албай арданасың. Ошон үчүн бул менчик эмес мына. Оозуң улуулукту сүйлө. Алла Теңир бир энергия болгон болсо, магия болгон болсо, сен материясың. Табиатты жаратып койдубу? Кел, бакты тик. Арыкты чап. Көгөрт. Элди өстүрт. Эмне дейт? Андан көрө көөдөнүңдү көктөндүр дейт. Көөдөнүң көктөндүр. Мына Кудайдын ордун адам аткарат. Ошол сыяктуу азыр кыргыз дүйнөнү соттойт деп атат. Арстанлай мына соттоп атат. Болгон мамлекеттин жалган жолун жаап. Ана мен ойлойм. Мен сотмунбу десем, жанагы кадимки эле жердеги сот, аял киши деле соттоп атпайбы? Кылмышы болсо өмүр бою абакка. Конфискация кылып окатын алып. Ошо сыяктуу кыргыз дагы дүйнөнү соттойт. Мына бүгүнкү күндө мамлекетте азыр элди аябай жоготуу болуп атат. Эл аябай кырсыктап атат. Эмнеге кырсыктап атат дегенде, ааламдык түшүнүккө өтпөсө, эл кырсыктайт. Муну ким өткөрүш керек эле? Бийлик башчылары. Ошо улуулукка үндөй албаган үчүн адам кысылып атат, ооруп атат. Улуулукка үндөй албаган үчүн эмоцияга түшүп атат. Кыргыз дүйнөнү башкарат деп атабыз мына. Кыргыз дүйнөнү башкарыш үчүн кыргыздын улуулугун дүйнө элине тааныткан адам керек. Кыргыздын улуулугун дүйнө элине таанытпасаң, дүйнө эли кыргызга багынбайт. Бул бир. Экинчиден, кыргыздын улуулугун өзүнө таанытпасаң, кыргыз эли журту улуулукка калыптанбайт. Ошондуктан бир гана көктөн бурулган арстан алай. Бул менин жоопкерчилигим. Мен гана тааныта алам. Кыргыздын улуулугун өзүнө тааныта алам. 2020-жылга жетсе, чоң бурулуш болот, эл чыдаса дагы. Анан ошол элелин тактыга отуруп алып анан байды жойдубу? Арстан алай дагы тактыга отуруп алып